Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, актуалдуу маек берүүсү кайрадан назарыңыздарда. Биз бүгүн папиллома вирусу тууралуу сөз кылмакчыбыз. Анткени ушу жалпы республика аймагында 14 ноябрдан баштап 11 жаштан өткөн кыздарга папиллома вирусуна каршы эмдөө иштери жүргүзүлөт. Алгач студияга келген коноктор менен тааныштырсак, Талас облустук үй бүлөлүк медицина борборунун директорунун орун басары Карагулова Кыял Эсеновна жана Талас областынын башкы эпидемиолог дарыгери Сагындыкова Чолпон Аксакоевна. Саламатсыздар, биздин студияга куш келипсиздер. Негизи эле Кыял эже айтсаңыз, ушул папиллома вирусу бул эмне болгон вирус? Адамдын папиллома вирусу бул эзелтен эле изилден чыккан вирустардын катарына кирет. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө актуалдуу болуп жаткандыгынын себеби ушул папиллома вирусунун 16 жана 18 штаммы бул жатын моюнчасынын рагын чыгарып аткандыгында, пайда кылып аткандыгында да бүгүнкү күндө ушул статистикага байланыштуу ар кандай пландуу иштер жүргүзүлөт. Ошол статистикага карай турган болсок, дүйнө жүзү боюнча жылына 604 000 адам ушул папиллома вирусунун кесепетинен жатын моюнчасынын рагына чалдыгат экен да. Анан ошол табылган ооруп жүргөн адамдардын ичинен дүйнө жүзү боюнча 20-жылдын статистикасын алып карай турган болсок, 342 000 адам ошол жатын моюнчасынын рагынан өлүмгө дуушар болушкан. Себеби жатын моюнчасынын рагы көбүнчө өз учурунда табылбай калгандыктан, бул өтө өтүшүп кеткен мезгилинде табылат дагы, дарылоого мүмкүнчүлүк болбой калгандыктан өлүмгө да дуушар болуп калышат адамдар. Эмне себептен жатын моюнчасынын рагы өз учурунда табылбайт? Себеби биздин айымдарыбыздын көпчүлүгү өз учурунда баягы дарыгерлер сунуштаган жыл сайын бир жолу кольпоскопия аппаратынан өтүү менен ошондой эле ушул папиллома, адамдын папиллома вирусун табуучу анализдерди тапшырбай жүргөндүгүнөн болуп саналат да. Кыргызстан боюнча айтып кете турган болсок, бүгүнкү күндө жылына 600-түн тегерегинде жаңы жатын моюнчасынын рагы регистрация болот дагы. Алардын ичинен, ушул ооруп жүргөн адамдардын ичинен 28% аялдардын ичинен ушул жатын моюнчасынын рагынан өлүмгө дуушар болушат. Ушул статистиканын негизинде бүгүнкү күндө бул жатын моюнчасынын рагын алдын алуу боюнча иш-чаралар жүргүзүлүп пландаштырылган. Үстүбүздөгү баягы өтүп кеткен жылдарга караганда ушул коронавирус оорусунун чыгып калгандыгына байланыштуу бул кайсы бир нече убакытка кечиктирилип, быйылкы жылы ушул профилактикалык иш-чаралар башталганы турат да. Эми жатын моюнчасынын рагынын пайда болушунун эң негизги себеби бул кимдер алып жүрөт бул вирусту жана кимдер ооруйт дей турган болсок, бул адамдын папиллома вирус инфекциясы бардык эле адамдардын организминде болушу мүмкүн. Бирок ошол эле мезгилде кимдерде көбүнчө ушул оору пайда болот деген суроо пайда боло турган болсо, бул оору иммунитети төмөндөп кеткен адамдарда көбүрөөк пайда болот. Ошону менен катар эле бул вирус өзгөчө ВИЧ оорусун алып жүрүүчүлөрдү дагы толук 100% жабыркатат деп айтсак болот. Себеби алардын иммунитети өтө төмөн болот. Ошондой эле бул вирустун өтө жайылып кетиши көбүнчө энеден балага берилиши мүмкүн. Бул төрөт учурунда, андан тышкары жыныстык жол менен берилиши мүмкүн. Ошондой эле контакттык жол менен дагы берилиши мүмкүн. Эгерде териде кандайдыр бир жосо былжыр челкалыктарда кандайдыр бир жаракаттар бар боло турган болсо, вирусту алып жүрүүчү адам менен тыгыз контактта болгондо, бул ушул адамдын папиллома вирусу жугуп калышы мүмкүн. Чолпон Аксакоевна, айтсаңыз, ушу жалпы республика аймагында ушу 14 ноябрдан баштап 11 жаштан өткөн кыздарга папиллома вирусуна каршы эмдөө иштери жүрөт да. Бул кандай негизде жүрөт бул эмдөө иштери? Негизи буга чейин ушу биздин республика аймагында бул вируска каршы эмдөө иштери жүргөнбү? Папиллома вирусуна каршы эмдөө бизде биринчи жолу жүрүп атат. Негизи 1131 саламаттык сактоо буйругунун негизинде бул 11 жашка салынат деп 2019 жылы декабрда буйрукка кирген. Бирок жана айтып кеткендей, бул жылып азыр ушул 14 ноябрдан баштап биз салып баштайбыз. Бул вакцина биринчи жолу бизге кирип атат. Буга чейин 112 өлкөдө бул вакциналар менен эмдөөлөр жүрүп атат. Адан тышкары бизде мындайча айтканда 270 миллион доза уже колдонду башка мамлекеттердечи. А бизде биринчи жолу болуп атат. Чынында календардык атайын баягы эмдөө календары бар. Ошого 11 жашка кирди, бирок биз 12, 13, 14 жашка, ошондо 15 жашка чейин салынат бул. 3 жашка болсо как турой салабыз.
Быйыл анткени жана айтып кетпеди, көбүнчө ооругандар бул 15 жаштан 44 жашка чейин болуп атат. Ошол себептен биз 15 жашка чейин биздин мамлекет ушул план неме 3 жашты как туровой өткүзөбүз, 1 жашты как плановый өткүзөбүз. Класска бөлбөйбүз, ар бир неме мектептерде жүргүзүлөт. Буга чейин деле 20 жылдын ичинде деле бизде мектептерде баягы 6 жашка эмдөөлөр жүрүп атат, 11 жаш, 16 жашка эмдөөлөр жүрүп атат. Ошол сымактуу эле бүт бардык биздин мектептерде, атайын кабинеттерде ушул эмдөө иштери жүргүзүлөт. Кыялы эже маалымат бере кетсеңиз, негизи ушул Талас областында папиллома вирусуна чалдыккан бир маалымат барбы, ошо канча жаран катталган? Бүгүнкү күндө адамдын папиллома вирусуна так канча адам катталгандыгы бизге белгисиз, бирок ошого карабастан жыныстык органдарын жабыркаган айымдар үй бүлөк дарыгерлерге же болбосо гинеколог врачтарга кайрылган учурда эгерде кандайдыр бир көрсөтмөлөр боло турган болсо, биз ушул вируска анализдерди тапшыртабыз да. Себеби бул вируска анализдерди тапшыруунун эң негизги мааниси, эгерде биз вирустун бар болгондугун белгилей турган болсок, анын титрына жараша дарылай турган болсок, анда биз ушул жатын боюнчасынын рагын алдын алган болобуз да. Ошол менен катар эле биз бүгүнкү күндө 19-жылдан бери кольпоскоп аппараты менен көрүнүп туруусунда сунуштап келгенбиз 18 жаштан жогорку айымдарга. Бул ошол кольпоскоп аппараты менен көргөн учурда дагы жылына бир жолу көрүнүп турууну сунуштайбыз. Көрүнгөн учурда кандайдыр бир жыныстык органдарда өзгөчө ушул жатын боюнчасында өзгөрүүлөрдү байкай турган болсок, анда ушул адамдын папиллома вирусуна ПЦР анализин тапшырууну, андан тышкары цитологиялык мазок анализин тапшырууну биз сунуштап келгенбиз да буга чейин. Эгерде ушул папиллома вирус чыга турган болсо, биз аларды атайын дарыланууларга жөнөтүп турганбыз. Андан тышкары онкомаркерлерге тапшыртып турганбыз да. Анан бүгүнкү күндө бизде толук андай маалыматтар Талас областы боюнча жок. Себеби атайын отчеттук формага кирбегенден кийин бул статистика баягы республика боюнча гана жүргүзүлүп келе жатат. Сөзүңүзгө аралуу ушу айтып өтсөңүз, негизи папиллома вирусуна чалдыккан адам кантип билет? Ушунун белгилери кандай болот негизи? Папиллома вирусуна чалдыккан адамдарда ар кандай клиникалык сүрөттөмөлөр болушу мүмкүн да. Бул папиллома вирусу жалаң эле жыныстык органдар жабыркатпастан, бул терини да жабыркатышы мүмкүн, ошондой эле былжыр чел кабыктарда жабыркатышы мүмкүн. Эгерде кандайдыр бир териде же болбосо чел кабыктарда өзгөрүүлөрдү биз балдардан байкай турган болсок, мисалы сөөл пайда боло турган болсо, же болбосо кандайдыр бир папилломанын вирустарын өзүнүн пайда кылуучу сөөлдөрү дагы мындай өзгөчөлүктөр менен айырмаланып турат, аны көз менен дарыгерлер көргөндө айырмалай алышат. Бул учурда биз сөзсүз түрдө ошол анализдерге тапшыртабыз, ПЦР анализине тапшыртабыз. Эгерде кандын анализинен эгерде папиллома вирусунун титри жогору чыкпай турган болсо, буларды дарылоого сөзсүз түрдө жүргүзүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө папиллома вирусунун негизги вируска каршы дары-дармектери жок. Эң негизги дарылоо бул местное лечение деп коебуз. Папиллома вирусунун сөөлү пайда болгон жерге местное лечение беребиз дагы. Андан тышкары адамдын иммунитетин жогорулатышыбыз керек. Эгерде адамдын организми толук ден соолугу чың боло турган болсо, анда папиллома вирусуну жугуп калган учурда дагы бул өзүнчө эле айыгып өтүп кетиши мүмкүн. Демек, мындайча айтканда, биз эң биринчи кезекте адам өзүнүн ден соолугуна тыкыр көңүл буруш керек да. Эгерде ден соолугу жакшы боло турган болсо, иммунитети жогору боло турган болсо, баш аламан жыныстык жашоо менен жашабай турган болсо, ошондой эле сергек жашоо мүнөзүн сактоо менен, тамак ашты да туура ичүү менен, тазалыкты, ошондой эле өздүк гигиенаны сактай турган болсо, бул дагы ошол папиллома вирусунун алдын алууга жардамды берет. Себеби папиллома вирусу жана контакт жолу менен деп атпайсызбы? Бул эгерде адамдар өздүк гигиена каражаттарын, мисалы айталык, ошол эле сакал алуучу бритваларды, же болбосо дагы бир башка эпиляция жасаган учурда, татуаждар жасаган учурда дагы адам менен контакт болуп кала турган болсо, алып жүрүүчү адам менен, анда иммунитети төмөн болсо, ушул вируске чалдыгуу менен оору пайда болушу мүмкүн. Чолпон Аксакбаева, негизи маалымат бере кетсеңиз, ушу вакцинация кимдерге болбойт? Вакцинация, бул вакцинанын азыр бардыгы биздин атайын баягы экспертный комиссия бар, булардын баарын карап чыккан. Вакцина бир гана ошол кезде температурасы көтөрүлүп турган учур болсо, ошолорго биз салганга болбойт. Анан жана башка вакциналар сымал эле баягы каны суюлуп кеткен, кан оорусу менен учетто тургандарга калганын бардыгына болот.
Себеби эс эле ошол кезде баягы бизде азыр биз бардык медиктерди окуттук. Азыр ушу ар бир немеде лекциялар жүргүзүп атат 14-үндөн баштап. Алар эгер ошол кезде температурасы көтөрүлүп атса, же болбосо ооруп турса, убактылуу бул чектетилет. Кайра оорду баягы кайра жакшы болгондон кийин аларды эмдей беребиз. Дагы маалымат бере кетсеңиз, негизи сиздерде маалымат барбы ушу 11 жаштан жогору 14 жашка чейинки канча кыз эмделет экен? Бизде азыркы биринчи такталган саныбыз 1140 болот. 11140 болот атат, а бизге вакцина 11520 келип түштү. Ашыгы менен түштү. Себеби биз муруудагы такталган, буга чейин тактаган санды бергенбиз. Азыр дагы тактап атабыз. Эгер адан ашык келип калгандар болсо, баягы вакцина бизге 11520 түштү. Гинеколог дарыгер катары кошумчалай кетсеңиз, ошо кимдерге болбогон вакцина? Бүгүнкү күндө биз ушул уюштуруу иштери жүргүзүлүп жатат деп жогоруда айтылып кетип атпайбы? Анан окуучулардын сандары такталды, кыз балдардын. 11 жаштан 14 жашка включительно 15 жашка чейинки кыздардын саны такталды. Булардын бардыгына тең жаза алат, эгерде ошол убакта убактылуу мындай карама-каршы көрсөтмөлөр болбой турган болсо. Анан бул уюштуруу иштеринде өзгөчө биз ата-энелерге кайрылмакпыз. Себеби дегенде ата-энелер ушуга жоопкерчилик менен мамиле кылуу менен эртеңки күндө өзүбүздүн ошол келечектеги өзүбүздүн кыздарыбызга, болочоктогу энелерге кам көрүү үчүн ата-энелер жоопкерчилик менен мамиле жасашы керек. Андан тышкары бул уюштуруу иштеринде жалаң эле саламаттык сактоо тармагында иштеген кызматкерлер эмес, бизге ошол мугалимдер дагы өздөрүнүн жардамын көргөзүүдө, билим берүү тармагы. Себеби бул окуучулардын баары тең мектеп жашындагы кыздар вакцинация ала тургандар мектеп жашында болгондугуна байланыштуу ошол билим берүү тармагы да жардам берди. Андан тышкары сөзсүз түрдө акимчиликтер, мэриядагылар жана ошондой эле социалдык кызматкерлер дагы бизге өздөрүнүн жардамын көрсөтүүдө. Негизгиси бизге ушул ата-энелердин каршы болбой балдарынын ден соолугуна эртеңки күнүнө жоопкерчилик мамиле кылып, түшүнүү менен мамиле кылуусу бизге абдан керек болуп турат бүгүнкү күндө. Мен кошумчалап кетейин десек, мисалы ВИЧ менен учетто тургандар бар да. Анан иммунитети астарды биз дарыгерлерди окуттук. Эгер ошондой учетто тургандар болсо 3 жолу салынат буларга. Мисалы ноябрда 1 жолу салынат, 2 айдан кийин 1 жолу жана 6 айдан кийин 1 жолу. Берки кыздарга мисалы 2 жолу салынат. Бул ноябрда 1 жолу салабыз, 6 ай интервал менен ошондо майдын 14-нөн ары көздөй экинчи жолкусун баштайбыз. Ал эми жана айтып кеткендей, кээ бир вакциналарга ВИЧ инфекцияда учетто тургандар наоборот баягы неме болбойт деген болсо, буга 3 жолу салынат да. Бул вакцинанын өзгөчөлүгү ошол болуп атат. Баягы иммунитети өтө аздар жана ВИЧ менен учетто тургандарга 3 жолу салынат. Бул вакцинация биринчи жолу жазалып аткандан кийин ушу ата-энелерге кандай маалымат берип атасыздар? Негизи түшүндүрүү иштери кандай деңгээлде жүрүп атат? Азыр биз бүт область боюнча мугалимдерди толук окуттук. Адан тышкары 110 биринчи келип туруп биз баягы республикалык деңгээлде окуп чыкты, баягы прививка жасайт. Адан тышкары семейный үй бүлөлүк дарыгерлерди толугу менен окутуулар бүгүнкү күндө бүттү. Кечээ 9-нан баштап биздин ошол мугалимдерибиз жардам берип атат. Жерлерде окутуулар башталды. Ошолордун ата-энелерин уюштуруп беришип атат. Ата-энелерге өзүнчө, анан окуучуларга да өзүнчө түшүндүрүү иштерин биз жүргүзүп атабыз. Ошондо 14-нөн баштап ушу мектептерге барып, атайын медицина кызматкерлер жеринен барып кыздарды эмдешет, Азыр жана айтып кетпедикпи, бүт баары окутулду. 13 воскресенье болуп калгандыгына байланыштуу 12-синде толугу менен окутуу иштери бүтүп, ошол жерде кабинеттерди даярдап кетишет да. 14-үндө эртең менен медициналык мекемеден вакциналарды сумкаларга салып барып, ошол жерден эмдөөлөр жасайт. Эмдөөлөрдүн да тартиби биринчи 11 жашты жасайбыз. 11 жашты бүткөндөн кийин 12 жашты, анан 13 жаш, анан 14 жашты эмдейт. Бүгүнкү күндө вакциналар талаш жергесине алып келинип, өзүнүн эрежеси менен сакталууда. 11520 доза вакцина түштү, бүт бардыгы райондорго жеткирилди. Азыркы күндө ар бир ГСВ фаттарга бөлүнүп берип атат. Сакталуу бунуку температурасы +2, +8, ошол себептен ар бир азы ГСВ фаттарга таркатылды.
Кыялыжы маалымат бере кетсеңиз, бул келечектеги энелер да 11 жаштан өткөндөн кийинки кыздар ошо эмделет деп атпайсызбы? Келечектеги энелердин ден соолугуна кам көрүү болот атпайбы? Булчу жана негизи эле ушу папиллома вирусу эмнеси менен коркунучтуу дагы ата-энелерге маалымат бере кетсеңиз негизи. Папиллома вирусу эң биринчи кезекте өзгөчө мына 16-18 штаммы деп коебуз. Мына бүгүнкү келген вакцинадагы ошол 6-11, 16, 18 штаммга каршы жасалат турган вакцина болуп саналат. Бул эң биринчи коркунуч эле ошол терини жабыркатат, былжырчелер жабыркатат дагы эң акырында келип туруп, анан кийин баягы көбүнчө жатын моюнчасынын рагын пайда кылат деп атабыз. Эми андан тышкары бул эгерде эненин организмде бул папиллома вирусу бар боло турган болсо, бала төрөлүп жаткан учурда дагы ымыркайга жугуп кала турган болсо, бул учурда ымыркайдын ооз көңдөйүндө былжырчелерди жабыркатуу менен удушьеге алып келиши мүмкүн. Анткени дем алуу органдарынын кире беришин жаап калат дагы, бала өлүмгө дуушар болуп калышы мүмкүн. Андан тышкары эми бул вирус деген баягы башка вирустар сыяктуу эле адамдын иммунитетин андан ары төмөндөтүп, ар кандай оору сыркоолорго туруктуу эместикке алып келет да, мындайча айтканда иммунитет андан ары дагы төмөндөйт дагы, адам ар кандай ооруларга туруштук берүү мүмкүнчүлүгү төмөндөп калат. Негизги эле биздин ата-энелерге кайрылып кете турганыбыз, бул ата-энелер бүгүнкү күндө ушул мамлекет тарабынан бекер алынып мамлекет сатып алган менен биз элибизге бекер жасап атабыз да. Ошол бекер жасалып аткан вакцинадан баш тартпастан келечекте вакцинациянын эң ушул рак шейки маткени, жатын моюнчасынын рагын алдын алуунун эң эффективдүү, жыйынтыктуу жолу боло тургандыгын эске алуу менен жоопкерчилик менен мамиле кылуусун суранып кетебиз да. Анан бул жерде коркуунун эч кандай кереги жок. Атайын медицина кызматкерлери окутулган деп жогоруда айтылып кеткендей, алар барып сөзсүз түрдө врачтын консультациясынан кийин атайын окутулган вакцинаторлор бул вакцинаны жасашат. Ошондой эле эгерде вакцина учурунда ар кандай побочный явлениялар да болбой койбойт. Мисалы аллергия болушу мүмкүн, же болбосо айталы бала коркуп эле обморочный состоянияга келиши мүмкүн. Бул учурларда сөзсүз түрдө ар бир пунктка бизге ошол биринчи медициналык жардамды көрсөтүүчү каражаттарда даярдалып, уюштуруш иштери бүгүнкү күндө аяктап калды деп айтсак болот. Бир гана биздин эртеңки бүрсүүнкү жүргүзө турган жумушубуз бул ата-энелер арасында, калк арасында толук маалымат берүү болуп саналат. Чолпон Аксакоевна, негизи айта кетсеңиз, бул жалпы биздин республикада биринчи жолу жасалып атат. Башка мамлекеттерде, канча мамлекетте бул вируска каршы ушу вакцинация иштери жүргүзүлгөн да? Бүгүнкү күндө 112 мамлекетте бул вакцинация жүрүп атат. Бизде мисалы 11 жаштан 15 жашка чейин болсо, кээ бир мамлекеттерде 9 жаштан үйдө салынып атат. Адан тышкары 270 миллион доза колдонду. Мындайча айтканда 1 миллион жарандар эмделди да башка мамлекеттерде. Бул баягы биз ковид вакцинациясы жаңы кирген да, андай болуп туруп биз баягы неме кылбасак деле болот, чочулабасак деле болот. Бул анткени бүт канча жерде уже 1 миллион кыз, мисалы аялдар эмделди десек болот. Ошол себептен андай деле немеси болбойт деген мен ойдомун да. Анан бул эмне үчүн жүрүп атат, жана Кыял Эсенов айтып кеткендей, бул өтө бир эле бизде эмес, дүйнө жүзүндө бул проблемный оору болгондугуна байланыштуу. Атайын ушул дүйнө жүзүндө глобалдык стратегия 2030 жылга чейин деп баягы жатын моюнчасынын рагынын глобалдык элиминация деп коет. Ушул программа иштеп атат. Ошол себептүү өспүрүм кыздарды биз жана айтып кетпеди, 15 жаштан 44 жашка чейин көбүнчө ушуга чалдыгып баягы өлүмгө дуушар болуп атат. Ошол себептен өспүрүм кыздарды 90% биз ушул адам папиллома вирусуна каршы вакцинациялоого тартышыбыз керек. Жана жатын моюнчасынын рагын скрининг менен 70% баягы эрте такташыбыз керек. Ошондой эле баягы дарылоону 90%га чейин чыгарыш керек деген бул атайын стратегиялык программада жазылган. Ошонун негизинде бул биздин мамлекетте кирип атат. Будан тышкары бизден башка буга чейин Өзбекстан менен Казакстанда да эмдөөлөр буга чейин башталып калган. Жүргүзүлүп атат да. Кыял эже ушунчалай кетсеңиз ушул суроого. Эң негизги бүгүнкү ушул өнөктүктүн жүргүзүлүшү вакцинациянын бул рак оорусунун алдын алуу болуп саналат. Рак оорусунун алдын алуу менен биз мамлекетибизде өлүмдүүлүктүн төмөндөшүнө алып келет да.
Андан тышкары баягы репродукциялык функция деп коебуз. Бул айымдар арасында репродуктивдик функцияны дагы жөнгө салууга толук жардам берет деп ишенебиз. Эгерде биз вакцинациядан өтпөй калган адамдар эмне болот деген суроо бериле турган болсо, бул вакцинациядан өтпөй калган адамдар 18 жаштан жогоркулар сөзсүз түрдө профилактикалык кароодон өтүп турушу керек. Ошону менен катар эле кандайдыр бир көрсөтмөлөр боло турган болсо, булар цитологиялык мазокту, ошондой эле ПЦР анализдерди тапшырып турусу керек болот да. Анан бул эрте диагностикалоонун негизги максаты, эгерде вакцинация негизги максаты алдын алуу иш-чаралар боло турган болсо, ал эми эрте диагностиканын эң негизги максаты өз учурунда жардам көрсөтүү менен өлүмдүүлүктү төмөндөтүү. Ошондой эле запущенный форма деп коебуз, өтүшүп кеткен рактын формаларын санын азайтуу болуп саналат. Ал эми оору пайда болуп калгандан кийинкиси бул өз учурунда дарылоо жана ошондой эле медицина кызматкерлеринин ооруну басаңдатуучу же болбосо паллиативдик жардамды көрсөтүп туруу болуп саналат. Сиздерге рахмат. Ошо эфирибиздин этегинде сиздерге эркин микрофон, элибизге эмне деп айтат элестер ушул вакцинация боюнча? Мен айтып кетсем, мынакей өткөндө Салмияктан Токмок шаарында бир бала каза болду да. Ошондо ата-энеси ушул вакцина эмдөөдөн баш тарткан экен да. Аягында келип, баягы биз ушунчалык медиктер жана азыр эми мугалимдер да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атыр. Ошондо деле баягы аягында келип кимди күнөөлөйт? Медиктер эгер сиздер жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзсө, ошол бала аман калат эле деп атыр. Анткени жана айтып кетпедикпи, бул вакцинаны биз баягы көңүл бурганыбыз менен өтө баягы пайдалуу жагы өтө көп да. Ошол себептен мына жана 15 жаштан 44 жашка чейин биздин областта деле 3-4 балалуу энелерибизден айрылып калып атабыз. Ошол себептен мен ойлоп кетет элем, бардыгын бул деген эмдөө, мен ойлойм, бул кийинки биздин келечек. Мисалы буга чейин деле эмдөөлөр жүрүп атпайбы? Ошол үчүн бул аял кишилер үчүн, анын үстүнө 3-4 баланын энеси айрылып калганда мына баштарынан өткөндөр сезип атат. Ошол себептен бул барып туруп бир 10 жылдык иммунитет, ошол антитела организмде болот да. Ошол себептен бардык ата-энелерди, ошо кыздарын, эгер кыздары өздөрү неме кылбаса, ошуга үгүттөп, эмдөөдү алып кетүүгө мен ушу чакырып кетет элем. Кыял эже. Дагы бир айтып кете турган нерсе, ушул жатын боюнчасынын рагынан, адамдын папиллома вирусунан пайда болуучу рактан көбүнчө өтө артта калган өлкөлөр, же болбосо экономикалык абал өтө начар, төмөн жана орто абалдагы мамлекеттер көбүнчө жабыркайт экен да. Бүгүнкү күндө биз ушуну абдан кубануу менен кабыл алышыбыз керек. Биздин мамлекетибиз ушул вакцинаны сатып алууга мүмкүнчүлүгү түзүлүп, эртеңки күндө биздин келечек муундарыбыздын ден соолугуна кам көрүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атканын кубануу менен, сүйүүнү менен кабыл алып, жалпы баарыбыз тең түшүнүү менен мамиле жасашыбыз керек. Ковид учурунда да биз байкадык, вакцинация бул эң натыйжалуу оорунун алдын алуучу метод экендигин. Бүгүнкү күндө дагы ушул ВПЧ вакцинасындагы адамдын папиллома вирусунун вакцинасындагы түшүнүү менен кабыл алып, эртеңки келечегибизге түз жол түзүп берүүгө баардыгыбыз чогуу чаран аракет кылсак деген сунушту айтып кетмекмин. Сиздерге ыраазычылык. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен актуалдуу маек берүүсү өз соңуна чыкты. Эмки эфирден жолугушканча аман болуңуздар.